Бейиш жана бейиштеги сый. Бисмиллахиррахманиррахим. Бейиштегилер тууралуу алардын жүздөрүнөн байкалган бейиш сыйынын белгиси мөөрлөнгөн шараптарга кандырлары тууралуу ойлогонсуңбу? Бейиштегилер берметтен тигилген чатырлардын ичинде кызыл жакут, секичелерде жашыл жаздык жана килемдердин үстүндө шарап менен балыккан дарыялардын боюнда курулган чарпаяларда жазданып отурушат. Аларды чарк айланып кызмат кылып жүргөн жаш балдар да бар. Бейиш кара көздүү, сулуу жүздүү ыр кыздар менен кооздолгон. Жакут берметтердей бул кыздарга мурда эч бир жан жолугон эмес. Алар басканда көйнөктөрүнүн этегин 70 000 кызматчы көтөрүп жүрөт. Кийген кийимдеринен көз тайгылат. Баштарындагы бермет менен жакут кадалган тажылары андан да аземдүү. Кылыктанган жүздөрү эч карыбайт. Алар бейиш бакчаларынын ичинде жакуттан курулган чатырларда жалгыз болушат. Бейиштегилердин жанында көздөрү балбылдаган үрлөр болот. Жаш балдар чөйчөк, чөгүндөрүн көтөрүшүп, тынбай кызмат кылып турушат. Бейиштегилер үчүн кутудагы берметтей кара көз сулуу үрлөр бар. Бул үрлөр бейиштегилердин бул дүйнө жашоосунда кылган жакшы иштеринин сыйлыгы. Алар бейиштеги булактар, дарыялар агып турган коопсуз жайда жараткан Алланын нур жамалына суктана тиктешет. Алардын жүзүндө бейиш сыйынын белгиси байкалат. Алар алдан да тайышпайт, кор да болушпайт. Жараткандын түрдүү сыйын көргөн, бактылуу, өздөрү эңсеген жайда түбөлүк калуучу пенделер. Аларга коркунуч да, кайгы да келбейт. Алар бардык балелерден аман. Бейиштин түркүн тамактарынан жешет. Сүт, шарап, бал аккан дарыялардан ичишет. Ал дарыялардын жерлери күмүш, таштары маржан, топурагы жипар, чөптөрү шафран, камфара аралашкан ак атыр гүлдүн суусу толгон. Булуттардан жамгыр жаайт. Бейиштегилерге күмүш, бермет, жакут, маржандар менен кооздолгон чөйчөктөргө шарап алынып келет. Ал чөйчөктөр жаркырап турат. Алар өтө тунук болгондуктан шараптын кызыл өңү кесенин сыртынан билинип турат. Анткени бул адамзаттын колунда жасалган эмес. Ал мындай кооз нерсе жасай албайт. Шарап кеселери жүздөрүнөн нур төгүлгөн кызматчылардын колунда бейиштегилерге сунулуп турат. Чындыгында кызматчылардын нур төгүлгөн жүздөрү күнгө окшойт, бирок ал жүздөрдүн жагымдуулук күндө да жок. Бейиш тууралуу билгин келсе, Куран оку. Бейиш тууралуу ким Алла Тааладан жакшы баяндап бере алат? Алла Таала Куран Каримде мындай дейт: Кимде ким эгесинин алдында туруудан корксо, ага эки бейиш. Мына ушул аяттан тээ сүрөнүн аягына чейин ошондой эле Акыя жана башка сүрөлөрдү да оку. Бейиштеги дуалдар жана жер, бак дарыялар. Бейишти бейиштегилердин бактылуулугу жана бул дүйнөнүн жыргалчылыгы деп жүрүп, түбөлүктүү бакыттан куру калгандардын жоготуусу тууралуу ойлоп көр. Абу Хурайра радиаллаху анху пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам мындай дегенин риваят кылат. Бейиш дуалынын кыштары күмүш жана алтындан, топурагы шафран, ылайы жипардан. Бейиштегилердин тамагы тууралуу Куранда айтылган: мөмө жемиштер, семиз куштар, таттуулар, бал, сүт сыяктуу түркүн даамдар жөнүндө баяндалат. Алла Таала мындай дейт: ал бакчалардын мөмөлөрүнөн аларга ырыскы катары тартууланганда, биз муну мурда да татканбыз дешет. Алардын таткандарынын өзү эмес, окшоштору сунулат. Бейиштегилердин ичкен суусундугу тууралуу көп жерде баяндаган. Абдулла бин Масуд радиаллаху анху анын шереси Тасним деген аяттын түшүндүрмөсүндө мындай деп айтат: сооп дептери оң жагынан берилгендер аралашма, Алла Таалага жакын кылынгандар таза, аралашмасы жок шараптан ичишет. Алла Таала мындай дейт: сооптуу иш кылгандарга жакшылык жана андан артыгы да бар. Бейиштеги эң улуу неамат Алла Тааланын жамалын көрүү. Бул ажайып сонун болгондуктан
бейіштегілер бұл рахаттың алдында башқа бардық нематтарды ұнытып қалышады. Жарир бин Абдуллах аль-Баджали мұндай деп баяндайды. Пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам жанында отырған елек. Ай толған түні айға қарап мұндай деді: "Мына ушул айды қандай көріп тұрсаңар, албетте жаратқан егеңерді да ушундай көресіңер. Аны көруді еч ким тосқоолдыққа учрабайды. Егер күн шығарда жана батар алдында намаз оқый алсаңар, аны атқарғыла" деп, анан төмөнкү аятты окуду. Ошондуктан алардын айткандарына сабыр кыл. Күндүн чыгышынан жана күндүн батышынан мурун эгеңди макта, аны аруула. Кечки убактарда жана күндүздүн эки тарабында да эгеңди аруулап намаз оку. Имам Муслим Сухайбтан мындай деп риваят кылат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сооптуу иш кылгандарга жакшылык жана андан артыгы да бар деген аятты окуп, анан мындай деди: "Бейишилер бейишке, тозоккулар тозокко кирип баратканда, жарчы: "О бейишилер, Алла силерге убада кылган нерсесин орундатууну каалайт" деп жар салат. Кандай убада? Жараткан эгебиз таразада биздин соопторубузду оор, жүзүбүздү жарык кылып, бейишке киргизип, тозоктон куткарбадыбы деп сурашат бейишке кирүүчүлөр. Ошондо парда ачылып, улуу жана кудуреттүү Алланын жамалын көрүшөт. Аларга Алланын нур жамалын көргөндөн өткөн неамат берилген эмес. Алланын жамалын көрүү жөнүндө сахабалардан көп хадистер риваят кылынган. Бул эң жакшы абал, эң жакшы неамат. Бул баян Ихяу Улумидин китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.